31 август Кыргызстан мурдагы Советтер Союзунун курамынан бөлүнүп көз карандысыздыгын жарыялаган күн. Бүгүн өлкөнүн эгемендүүлүгүнө 30 жыл болду. Мааракеге карата Ала Тоо аянтында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Анда көз карандысыздыктын 30 жылдыгына арналган аскердик парад, театралдаштырылган оюн-зооктор жана концерттик программа болууда. Эгемендиктин 30 жылдыгы өлкөнүн бардык аймактарында жана чет өлкөдөгү элчиликтеринде байрамдалат. Кыргыз атагын жер бетинен өчүрбөй, улуу осуятты улагандардын сап башында эзелки доорлордо Барсбек Каган жана анын санаалаштары берилегенде Мухаммед Кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү тургандыгын сыймыктануу менен эскерип, рухтарына таазим этебиз. Курманбек, Ертабылды, Ер Солтоной сындуу бабаларыбыздын мууну, эл журттун эркиндиги үчүн башын сайып, Ала Тоону душмандарга бастырбай, эл четинде, жоо бетинде болуп келишкенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көөдөңдү сыймыкка толтуруп, жүрөктү толкуткан ушул мүнөттөрдө колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деген принцип менен жашап өтүшкөн ер жүрөк жана акылман бабаларыбызды эстеп, анын ичинде Ормонхан, Атаке Баатыр, Эсенгул Баатыр, Жайыл Баатыр, Атантай, Тайлак Баатырлар, Алымбек Таска, Байтик Баатыр сындуу бабаларыбыздын атап өтүүнү эп көрүп турамын. Кечээ 30 август Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровду өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдык мааракеси менен жылуу куттуктады. Ал эки тараптуу кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча биргелешип кызматташууга даяр экендигин билдирди. Садыр Жапаров өз кезегинде Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана өлкөлөр ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө кошкон зор салымын жогору баалады. Ошондой эле президент Эрдоганга Анкара шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата бүгүн ачыла турган Айкөл манастын эстелиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Президенттин айтымында бул окуя Кыргызстан үчүн чоң символикалык мааниге ээ. Ошондой эле куттуктоо кечээ 30 август Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевден дагы келди. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду көз карандысыздык күнү менен куттуктап, ден соолук жана мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгилик, ал эми боордош кыргыз элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүү каалады. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевдин каалоолору үчүн чын дилден ыраазычылыгын билдирип, өз кезегинде аны Өзбекстандын эгемендүүлүк мааракеси менен дагы куттуктады. Баарлашууда президенттер Кыргызстан менен Өзбекстандын стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө, саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарын кеңейтүүгө даяр экендиктерин белгилешти. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 5 сентябрь күнү Жумакадыр Ханиметовдун спектакли коюлат. Бул тууралуу театрдын кызматкерлери билдирди. Акмөр спектакли Акбар Рыскуловдун калемине таандык жана уламыштардын негизинде жазылган. Спектаклдин негизги бөлүктөрүн Айзырек Момонова жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Тилек Найманбаев, Кайымбек Кусканов, Гүлнур Ниязбекова, Салима Маматова, Бактыгүл Букоева, Мурат Дербишалиев, Анипа Ибраева аткарышат. Дирижерлук пультту чыгарманын автору Кыргыз Республикасынын эл артисти Жумакадыр Ханиметов өзү алып барат. Бүгүн 31 августка карата коронавирустан дагы 4 бейтап каза болуп, 360 бейтап айыгып чыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 145 адамдан аныкталган. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан билдиришти. Бишкек шаарында 47, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 31, Таласта 7, Нарында 3, Ысык көлдө 40, Жалал Абадта 5, Баткенде 10 учур катталган. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1071 бейтап, амбулатордук түрдө 914 адам дарыланууда. Бишкектин караоке барларынын биринде аялды тоголото урган эркек анын жолдошу болуп чыкты. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы интернетте тараган тасмага оперативдүү реакция жасап, окуя болгон жерге ыкчам иликтөөчүлөр барып кабар алгандыгын маалымдайт. Окуя 28 августтан 29-на караган түнү
болжолдуу саат 1:20 катталган. Ал Бишкектин Сухай Батыр көчөсүндөгү 40 на 40 караоке барында катталган. Бардын администратору окуяга күбө болгондугун, көз алдында аялды белгисиз эркек тоолото чапкандыгын айткан. Администратор милицияга кабар бермекчи болгондо, жабырлануучу аял өзү каршылык көрсөтүп, урган эркек анын жолдошу экендигин, өз ара чырлаша кеткендигин айткан. Соңунда жубайлар ал жерден чогуу чыгып кетишкен. Ошондой болсо дагы Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы жогорудагы факт боюнча бейбаштык беренеси менен иш козгоп, сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Тогуз Тороодо 58 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Тогуз Торо районунда 28 август күнү Казарман айылынын 58 жаштагы тургуну НБ аттуу эркек киши Туура Кайың жайлоосуна карагат тергени кеткен бойдон кайтып келген эмес. Кечээ 30 августта жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн Тогуз Торо райондук Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 5 куткаруучу тартылып, издөө иштеринин натыйжасында кечки саат 14:00 чамасында маркумдун жансыз денеси табылган жана ички иштер кызматкерлерине өткөрүлүп берилген.